Көз жоосун алган бул укмуштарды карап турсаң, кандайдыр бир башка дүйнөгө сүңгү кирип кеткениңди байкабай каласың. Саймаланып түшүрүлгөн сүрөттөр биринен бири касиеттүү сырларды өзүнө камтып тургандай. Анткени бир эле сүрөт бирде жаратылышты, бирде кыргыз тарыхын боюна сиңирген оймо чиймелерин чагылдырып турат. Маселен, бул сүрөттө тегерек столдо 4 кыргыздын жигити эли жери тууралуу сүйлөшүп олтургандыгын көрсөтүп турат. Илгертеден аксакалдар элди биримдикке чакырып, ынтымакта башкарып, мыктыларды даңаз алып келишкен. Ал эми дал ошол улуу сапаттар сүрөттө чагылдырылган. Айтор ар бир оймо чийме тарыхты, дастандарды өзүнө камтып, кыргыз элинин салттуу маданиятын сактап тургандай. Бул өзү тогузак деген работа. Тогузак, то есть кыргыз биздин такая магическая цифра 9. Бесконечность, вечность, движение, вращение деген нерсе. Монда 9 түндүк бар. Өзү эле бул 9 болуп турат. Бул жердеги мүйүздөрдүн баары эле бул 9. Бесконечность деген. А бул болсо өзү табият, биздин жер. Бизди курчап турган эң жакшынакай нерселер, кооздук. Вот теперь я ее переверну вот в таком образе. Бул уже башкача сүрөт болуп калды да, ташбаканын сүрөтү болуп калды. Мына өркөчү, башы болуп, буттары. Опять тут такая картина получилась, я сама даже не ожидала. Муну мындай ордунан козгоп переворачивать эткенде эле сүрөт чыгып калды, анан өзүм да таң калып калдым. Вообще менин оюм тигиндей 9 болчу да. Анан бул ташбаканы көргөндөн кийин, бул ошол сүрөттүн тайнасы экен. Автордун жан дүйнөсүндөгү сезимдерин, фантазиясын, мекенине болгон сүйүүсүн же балким ачык айта албаган көйгөйлөрүн көрсөтүп турат. Ар бир көрүүчү бир эле сүрөттү ар кандай мааниде кабыл алат. Ал эми биринен бири айырмаланып, көптөгөн маанини өзүнө камтыган сүрөттөрдү жаратуу да албетте оңойго турбайт. Өзү каалаган иш менен алек болуп, ал жумушунда талантын, болгон күчүн жумшаган адам гана дал ушундай бийик деңгээлдеги чыгармаларды жарата алат. Илгери ар бирини өз кызына ийне кармап, сайма сайганды милдеттүү түрдө үйрөтүп келген. Ошондой эле кызына сеп бергенде сөзсүз түрдө өз колунан жаралган оокаттарды кошо берген. Өнөрлүү эненин колунан жаралган кереметтерди көрүп, дароо кызы да колдо экен деп түшүнүшөр эле. Бул размер эмнеден чыкты мындай чоң көлөмдөр? Просто бул деген биздин ата бабаларыбыздын ички дүйнөсү кең экен да. Чоң нерселер көзгө көрүнө турган жакшынакай сонун нерселерди ошон үчүн вот этот размер аж 3-4 метра деген иштерди жасаган. Вот а бул болсо мини-тушки издеп коеюнчу. Бул я рассчитывала мындай квартирага ылайыкташтырып, кичирээк кылып, балтайтпай, кичирээк сонун наздуу кылып көрсөтөйүн деп. Тушки сайылганда бул эне кызына болгон жакшылыктардын баарын ойлоп, жан дүйнөсүн салат экен. Кызым барган жерине бактылуу болсун, бак айтсын, балалуу болсун, үй бүлөсү менен, кайын журту менен аман эсен гүлдөп, жашоо өтсүн дегенде кылып, оюнун жакшы, эң жакшы оюдун баарын салат. Каарманыбыз да апасынан үйрөнүп, буга чейин жөн гана алектенип келсе, акыркы 15 жылдан бери сайма саюуга активдүү киришип, мыкты сүрөттөрдү жаратып келүүдө. Каарманыбыздын жараткан чыгармалары көргөн адамды кайдыгер калтырбайт.
Гүлбаргам Чебекова, Айбек Мамариимов, Нурбек Боркошев, Котман таң программасы.